Мага ушинтип калышты, Тему интернет-магазининен жумушка алып атыптыр депчи. Анан ушул ссылканы жөнөтүп көрсөтүштү. Мен дагы бул эмне экенин көрөйүн дедим, бирок анда реклама деп турат, логотип Темунукун вроде колдонуптур. Да, интернет-магазин жумушка алып атат экен деп кирип көргөндөр бар болушу мүмкүн. Анан ссылкасын баса турган болсоңор, сразу анкета башталат экен. Анкетаны сурап, сиз жашыңыз канчада дегенде 22-ден жогору десеңиз, автоматтан почтаңа кирип калат экенсиң. Булар аябай вирусный турбайбы деп андан ары мына көрөйүнчү эмне кылышат экен деп берген ссылкасы боюнча WhatsAppка кирдим. WhatsApp кириңиз, WhatsApp менен байланышыңыз деп. WhatsApp'та эч жерде номер жок, башы коду 93 деген менен башталат. Давила ЛТД деген. Давила бул мынтип жазды мага. Мен атым Аруке, саламатсызбы? Мен атым Аруке, мен сизге ушундай жумуш сунуштайт элем. Жашыңыз канчада деп мен жашымды жаздым. Андан кийин макул толтура нерселерди айтып, сиз убактыңыз боюнча 2 саат иштейсиз, 3000-ден 5000-ге чейин айлык аласыз күнүнө деген нерселерди айтып, ссылка берди. Ал ссылкасы менен мен Google'дан же Chrome'дан кирип алардын сайтына киришим керек экен. Анда кирип көрдүм, мейли деп ссылканы басып, регистрация болдум. Анан регистрация болгон бетти скриншот кылып жөнөтүңүз деди. Хорошо деп, эч кандай СМС да келген жок сайтына. Регистрация жөн эле болдум, просто атым чыгып калды. Пароль коюп койдум, ошо менен дагы кирдим деп скриншот жөнөттүм. Анан баягы 50 сомду кантип чыгарышты үйрөтөм, ушуну скриншотту берсеңиз деп аткан. Эми Телеграмды деди. Телеграмга кирсеңиз андан ары үйрөтөм деди. Мен Телеграмды эмне кыласыңар, башында үйрөтөсүңөр десем, Телеграм аркылуу гана акчаңызды ала аласыз деди. Хорошо дедим, Телеграм скачать эттим. Телеграмга скачать этип, телефонумда Телеграм жок болгондуктан, көбүнчө эле компьютерден киргендиктен мен Телеграмга да кирип көрдүм. Ал айткан биздин Аруке Далилабыз такыр эле башка ат болуп чыкты. Айлин болуп чыкты. Айлин, анда башка жазууларды жазып, дагы бир ссылка берди, группага киришиңиз керек деп. Ал группасына да кирип көрдүм. Группада спасибо за ваши депозиты деп депозит деген мындай нерселерди жаза колдонуп айтып аттан экен. Мен түшүндүм. Андан ары токтотуш керек дегенче. Бул игра деген сөздөр чыгат. Значит, просто бул аферисттердин акчаңарды, шылуундардын акчаңарды алып болушун, чалып коюшун аракети экенин түшүндүрүп, ушинтип силерге сүрөтүн көрсөтүп коеюн дедим. Этият болгула.